Достор, Кыргызстанда жалаң туризм менен оокат кылган айылдар бар экен. Бирөө кызарт болсо, экинчиси мынау Кемин экен. Кемин эми мындай карасаңыздар, бул чоң трассанын бою эмес. Бир өтө чоң бир тарыхы же бир мындай бир өзгөчө Кыргызстандын өзгөчө жери эмес. Болгону бул деле кадимки кыргыздын айылдарынын бирөөсү. Мынау Бишкек Нарын Торогар деп коет эми. Бишкек менен Нарындын, Бишкек менен Ысык көлдүн жолунун ошол трассадан 25 чакырым ичкериге кирген айыл. Мындай карасаң тупик. Анан ушул айылда эмне үчүн турист келет деп ойлойсуң, түшүнбөйсүң. А бирок турист тоскон, турист баккан, ушул ишкердикти аябай жолго койгон айыл экен. Мына мисалы 3 чакырымдан кийин мына Кемин Гестхаус деген киресиңер деп мынау стрелка турат. Наркы жакта болсо Ашуу деген дагы бир гестхаус. Азыр анда көргөзөбүз. Анан эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, бөлүктүүлүккө умтулат. Анда көргөзөбүз. Анан мына жакты караң. Огарча 8 чакырым дейт. Бул жака жүрөсүңөр деп атат. Мунунда дагы бир гостевой дом Мейкин дейт. Бул дагы 2,5 чакырым бул жакта дейт. Мына конок үй Улар дейт. Бул дагы ушул тарапка экен. Наркы жакта дагы бир указатель турат, мына Гестхаус Жекшен дейт. Ал 4 чакырым 700 метр дейт. Ал өйдөгө карап кетесиңер дейт. Кыскасы, анан мына жакта көрдүк, тетигинде дарбаза турат. Бул жерде бир молдоке бар экен. Адамдарга дем салып, ошол ысытма, суутма, кайтарма дагы эмне ошого окшогон бирдеме кылат экен. Анан ошого адамдар аябай көп келет экен. Анын дагы өзүнүн кардарлары бар экен. Ал болсо бир нече үй менен сүйлөшүп, менин ошо мага дем салдырганы, окутканы келген адамдарды силер багасыңар, силер кабыл аласыңар, үйүңөргө жаткырасыңар деп бир нече үй менен сүйлөшүп коюптур дагы. Мына Үммөт Кейжи деп дарбазаларына мындай мөөр басып бериптир. Анан алар болсо ошол молдого келген кардарларды кабыл алышат экен. Жөнөкөйлөр болсо чет өлкөдөн келгендерди. Ылдый жакта дагы бирөөнүкүн көрдүм кече. Ал көбүнчө жазда иштейт экен. Ал жанагы кымыз ичкени келгендерге ошол кымыз жасап берип, ушинтет экен. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. Кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкты дистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96, +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Мынау айылыңыздар эми Кыргызстандын башка айылдарынан эч өтө өзгөчөлөнбөйт экен. Мен түшүндүрүп берейин, сен угасың ба? Ооба. Анан эмне үчүн туризм өнүгүп кетти бул жакта? Бул эмеде Кеминде, чоң Кемин деп коет да. Жантаята чыккан. Ал киши бул Кыргызстан бүт тааныйт. Туңгуч президент ал чыккан. Аскар Акаев. Аделе агиш деле мына деп жакшы баары программанын баарын чийип кетти эле. Ошонун программасы менен иштеп атат. Аделе бизди міне честный кетиптир. Жамандык кылган жок. Чатак кылган жок. Жакшы. Болгон бир аз көбүрөөк отуруп коюп. Анан кичине ошол жери анан биякта эми бардай. Бул жерде бешөөбүз болсок, 5 бир тууган ар башка сүйлөйбүз да. Семьяңда сен деле. Жок, негизи бул жакта туризм кантип өнүгүп кетти ал? Ошол Жантайдын эмесиби бир таасириби, Акаевдин таасириби? Өнүгөт да эми ушул бул өнүктүрө тургандар бар. Мына бул кичинекей эле бала болчу алдагы бала. Мына өздөштүрсө эле болот экен да. Кичинекей эле бала болчу. Мына чогуу иштешкенбиз мына. Айтсын. Турист багып байып кетти дең. Биз тууганбыз. Мына мен лично мен өзүм тууган болам мына. Аулабыз тиги жана экинчи айылдамыз. Ооба. Бизде жок эч. Жылына бул канча табат акча? Мага айтпай атат. Ким бул? Ооба. Эми ал буйрукта. Буйрук.
Аны сен 15 табасың, 20 табасың деп айта алмайм. Мен аралашпасам, мен аралашсам анда Айстанбек калп айтып атасың деп айтмакмын да. А мынау эмелерчи жанагы башкаларчы? Кайсылар? Мынау башкадагы гест хаус дегендер көп турбайбы, конок үй деген? Бияк конок үй бар, ана буунубуз бар. Бу Молдокеңиз. Молдокеде адабагы жакшы. Ада бул айылды караган балдар. Бооркер балдар булардын бар эле. Şu eldi багат мына. Өзүн эле эмес булар эми. Казанов хас салып бербейт, ну просто сый бар, салам алейкум. Кичине ылдый болгондорго аралашып турушат. Андагы бар мына бу жерде Кубан деген бар. Канча гест хаус бар билесизби айылыңыздарда? Баш адашып калды бу жерден уже. Бар эле. Элде болсо бизде болот да анан. Элде жок болсо. Айылга пайда зыяны барбы ушул гест хаустардын? Бар да. Бар болгон үчүн болот да. Эмне пайдасы бар? Бул баштады. Андайынан кетти. Цепочка болуп. Биринчи бул баштады бар. Эмелердин баарын. Мунун атасы менен деле чогуу иштештик. Чогуу турдук. Коноктосмойду ушулар баштады. Коноктосмойду баштады. Анан болот экен аракет кылсак эле. Сиздер эмне иш кыласыздар? Эмне иш кыласыңар? Муну биз үйдө айылга эле баягы майда чүйдө оокатка. Жок, негизи эмне менен оокат кыласыңар? Мен негизи өзүм бул жерде Эрмек байкенкинде кичине тамак аштатабыз, ошого мама жардам берип эле баягы кышкыгачы жуулап эле. Эрмек байке деген ким ал? Эрмек, Тынай улуу Эрмек деген берде молдо бар. Киши. Ошого тамак аштатасыздарбы? Эмне тамак аштатасыздар? Ар кандай тамактар. Эми ошондо. Лагман, манты дегендечи. Ар кандай тамактар. Бурдак дегендей. А кишиге көп адам келеби? Ар кандай, кээде көп келет, кээде аз келет, ар кандай. Көп дегенде канча келет, аз дегенде канча келет? Мен точно билбейм, мен 1,5 миң келет го деп ойлойм да. Күнүнөбү? Күнүнө го дейм. Точно канча келет экенин айта албайм. Ошо демек 1,5 миң адамга тамакты сиз берсеңиз анда сиз Жок, мен жалгыз бербейм да. Биякта айылда башкалар да толтурат. 3 күн көрөт ошо, 3 күн берет ошо. Анан ал кишилер баягы тамактанган жер жайкысын жулуу да, кышкысын баягы жуулап эметке ошого кичине андай мындай материал ташып жүрөбүз. Ошо. Жакшы. Силерде туризм кантип өнүгүп кеткен? Бул өзү мындай айылыңар өтө деле Кыргызстандын башка айылдарынан айырмаланбайт экен эми. Кадимки айыл. Кадимкидей көчө. Кышында кичине эме болот сыйрык, жайында кирип көрсөңүз. Жок, эми кышында деле жакшы. Жок, мен айтайын деген, да, эми тоо бар экен, башка бар экен. Эми бул тоонун боорундағы айылдар Кыргызстандын бардык эле дээрлик айылдар бир 70-80% ошол тоонун боорунда жайгашкан эми. Алардын бардыгында эле ушул сыяктуу көрк бар да эми. Бирөөсү дарыянын боюнда, бирөөсү тоонун боорунда дегендей. Эми бирок силерде кантип туризм өнүгүп кетти? Мен ошону түшүнө албай атам. Эң биринчиси менин оюмча бул жаратылыш болуш керек. Жаратылыш тоо жакын, кооз. Андан кийин эле ар жакта чоң суу бар. Көбүнчө келген туристтер бизде мен байкап калам көчөдө чыкканда тиги чоң суунун жээгине чейин басып барып, көрүп. Анан эми мурун националдык парк эме берчи, баягы билет берип балык карматтырчы да. Азыр эми анда тыйып салган. Балык кармаганга жок. Даже ушул чоң эмдин өрөөнүндө, националдык парктын өрөөнүндө жашагандарга тыйып салган да балык кармаа. Мурун ошо туристтер көрүп балык кармаса, ой, ушактан балык форель еще королевский деп аябай кызыгышчу. Анан бул тоого чыгып чоң кеминин үстүн баягы полный панорама көрүп, мындай кызык жакшы да, кооз. Кышкысын деле жакшы. Бир причинасы бул тоого чыгып, мындай чана, лыжа тепсе болот. Эми лыжа болбосо да чана 100% жакшы да, тепкен атайын ыңгайлуу жерлер бар. Ал жагы бар экен. Анан мисалы сиз тамак сатам деп атпайсызбы, ошо тамак берем деп? Жок, мен сатпайм, апам сатат да. Апаңыз сатканда. Бир күндө канча порция сатасыздар эми? Болжол менен. Мен аны билбейм. Киришпейм апамдын ишине, чынын айтканда. Мага кылып берип койдук го, улуу катары барып тям оңдоп бер, тям жазап берип коем, анан ал жагына киришпейм. Кайда жакшы эле иш? Эми өзү билет да канча көрөт. Эгер жазап бер тиңдей атса, демек пайдасы чыгып атат да. Жакшы экен. Ошо. Анда жакшы экен да, элдин жарымы турист тосса, элдин жарымы ошону тейлейт экен да, анда. Ошону тейлей эле. Негизи чоң кеминге эме ар бир жерде өзүнүн жерин мындай эмедет го. Мен ушу чоң кемдик болгонума аябай сүйүнөм да. Чынында эле аябай ыңгайлуу сонун жерде жайгашканбыз. Салкын экен, жериң эркенен экен, жайыт кенен экен, тоо, токой жаныңарда экен дегендей. Бул жактан дарыя агат экен. Ооба, бүт жакшы. Бул жерге мындай кандай десем, мисалы өзүңдүн бир туугандарың менен, коллективиң менен келип эс алып кеткенге аябай ыңгайлуу да, чоң кемдин ичичи.
туризм дагы мындан дагы өнүксө деп ойлойм да. Мисалы бизде туризмди азыр биякта 1-2-3 эле чоң мындай көбүрөөк масштабный тосуп атпайбы? Андай эле эмес, жанакындай жөнөкөй эле хостелдер болот го. майда чүйдө. Майда чүйдө туристтер бар го, жөө туристтер. Ошондойлорго келип, жатып, магазинге кирип продуктысын алып, самый главный удобство бар жерге жатып, мисалы продуктысын салай турган холодильник болсо, кичине баягы иш боюнча компьютерин чукулап Wi-Fi болсо, хостел, ошондой условияда хостел болсо, мен ойлойм дагы мындан да көп туристтер келет го деп. Кымбатыраак эмес, мондай жөө туристтерге эконом варианттагы ошондой Жок силерде азыр. хостелдер бар эле болуш керек, бирок кичине эми эметип келе атат да, начальный стадия болупчу, өсүп келе атат го деп ойлойм да. Силердики азыр баягы арзан туристтерди тейлеген жагыңар анча өнүкпөй эле, баягы кымбат, баягы бай туристтерге көбүрөөк ыңгайлашып калыптыр да. Мисалы биз кымбат депчи, балким менин көз карашым боюнча кымбаттыр. Башка жак мамлекеттин бюджети башкача да, алардын эмеси башка, алардын чөнтөгү кандай биз билбейбиз да. Может аларга бияктагылардын эмеси арзан эледир да. Туурабы? Бул да жакшы окат экен да. Ооба, бул менен Бензин жебейт. Батарейкасы беркиндей аккумулятор эмес, жанакы сотканын батарейкасында экен да, кышкысын деле айдап жүрө берсең болот экен. Беркинде аккумулятор болсо анда уже өтө минус болгондо айдай албайсың. Бунуку болсо батарейкасы ичинде жидкость жок, мындай эме суукта деле айдап жүрө берет экенсиң, ысыкта деле айдап жүрөт, жакшы. Мен коркконум ошо мотору бирдемсе болот го суукта дегем, анан эртең менен акырын айдасам жок, жакшы эле. Жакшы, шүгүр. Канча түшүп турат ушул? Мен өзү барсам 140 деп турган болчу баасы. Бирок кичине анча мынча тааныштар салып 150ге алдым, 130га алдым да, то есть. Ошо. Канча болду? Канчадан бери жүрөт? Жайында алгам, жайдын чилдесинде. Ошондон бери. Ошо. Жакшы эле. Негизи туризм бизде өнүксө деп эле каалайм да. Аябай өнүгүп, мисалы жана Швейцарияларда, Европада мен көп көрөм да, жанакы YouTube'да каналдардычы, ушундай сизге окшогон анан ал жак мамлекеттин туризмин деги эле экономикасын көп жагын көрсөтүшөт да. Анан ошону кыялданам да, Кыргызстанда ушу бизде именно чоң кеминде жибек жолунда трассага чыга калсаң жакын, көлгө да жакын, Бишкекке десең центрге жакын, ыңгайлуу жерде жайгашканбыз чоң кемчи. Анан ошо туристтер ушул жака сөзсүз түрдө Кыргызстанда келгенде эле бысым эле через чоң кемин көрүп, анан кийин көлгө, нарынга дагы тарап кетсе деген. Кемин ошол конок үйлөрдүн, отелдердин, мейманканалардын айылы болуп калыптыр. Элдин жарымы ошол отель ачып, конок тосуп, ошону менен алектенсе, элдин жарымы ошолорду тейлейт экен. Мисалы бирөө ошол жерде тамак бышырат, бирөө ошол жерди тазалайт, бирөө ошол жерге мындай бир тамак аш бирдемелердин каражаттарын даярдап берет. Мисалы бирөө вареньесин берет дегендей, бирөө кымызын берет, бирөө сүтүн берет, бирөө жумурткасын берет дегендей. Ушундай экен. Анан азыр байкадык, жана ашууну көрдүңүздөр. Ашуу деген конок үй, ал көбүнчө ошол этно стиль деп, Кыргызстанга бүт этно стилди жаратып, калыптандырып, жайылтып аткан, мындай алганда баштоочу отель экен десек болот. Башкалары кандай экен? Башкаларын дагы азыр көрөлү, бир экөөнө кирип көрөлүчү, баш багып. Дагы бир конок үйгө келдик. Кандай? Ой, кандайсыз, жакшысызбы? Так. Кадимки эле үй экен. Кандайсыз? Бул жагы ашканаңыз экен, Тизерге деле отурчу беришет. Бизерге бул намаз окугандар намаз окушат жана кыздар. Кыздардын комнатасы. Ар бир төшөктөрүн эме койгон, ошо ар бирине мондай шейшеп, жума сайын мына шейшептерин жууп, баарын иреттеп коюп коебуз. Шейшеп берилет, бул кыздар жатат бул жака. Матрас, ошо бүт постельный белье бүт баары берилет. Жерге эле тизип салып берип коесуз. Мындай жерге мындай бут ооругандар мондай кроватка жатышат. Анан эметпегендер жерге жата беришет. Үйүңүз жылуу экен кышында. Иә. Үйүңүз жылуу экен. Үй жылуу болот. Ошол жер эле бул жерде жаткызасызбы же андан башка дагы эмне кызмат көрсөтөсүз? Же тамак аш да бересизби? Тамак эгер тамак сураса бир маал тамагын берем, кечкисин тамак жасап берем. Тамак жасап берсеңиз, мисалы 2 маал кечкисин, анан күндүзгүсүн жасап берсеңиз, Күндүз тиякта болушат. Ошондо 1 маал тамак деп атасызбы же 2 маал? 1 маал. 1 маал тамагы менен жатканына канча акча аласыз эмес? 500. 500 сом ушул жерде.
Тамак бербесеңиз 300 эле. 300 эле. Ошондо актай анан жакшы элеби? Шүгүр эми. Бир мисалы бир айда канча конок кабыл аласыз? Орточо. Бир жумада мисалы үчүн 3 күн, 2 күн жатышат. 20дан, кыштын күнү ошо 20-25 ошондой. 20 болсо ошондо 10 миң болуп калабы? Бир жумасына 10 миң түшүп турат экен. Жакшы экен да. Могу жак болсо мужской комната. Аялдар эркектер эки бөлүнүп жатышат, анан ошо мужской комната, бияка да ошо мындай болуп жата беришет. Төшөктөрүн ошо жыйнап койдум, матрастарды өзүнчө, ошо шейшептерин берем. Ошо анан 300 сомдон булар. Тамак ошо. Булар жана Молдокеге баягы дем салдырганды келишет да эми, Ооба, дем салат. Эртең менен барышат да, ошол жакта жүрүшөт, пока очередь келмейинче дарбазадан чыгышпайт да. Ошол жакта болушат. Тиякта ошо чай пайлары 20дай сатуучу бар. Тамагын беребиз, чай пайларын беребиз ошо. Ал жакта сатуучулук да кыласыз. Сатуучулук да кылам. Кофе, чай, тамак жасап барам. Бирок тамактары 200 сомдон ашпайт. Мисалы үчүн плов, манты 190, плов 200дөн, шорпо ошо 200дөн ашпайт. Аябай тоюсо бир 230 сомго жакшы тоюшат да. Өтө кымбат кылбайбыз. Ал устастын эмеси боюнча. Жана Молдокенин шарты. Шарты боюнча эми баягы оору ушинтип келип аткандан кийин буларга эми баягы шипа издеп келип аткандан өтө кымбат кылбайбыз да тамакты. Кымбат сатпайбыз. Халал кылып, халал жерден алып, халал тамак жасап бергиле дейт. Арам тамак ичпесин деп. Мага эми жеңелер, эжекелер мага көргөзгөн жардамыңар ошо халал жасап бергиле деп ошентет. Жакшы, андан дагы ошондо бир күндө канча порция тамак сатасыз эми? Бир күндө где-то Орточо дейли. Орточо эсеп менен бир 15 порция ар кандай эми тамак делечи. Кээде жакшы өтөт, кээде мындайраак өтөт. Өтпөгөн үйгө алып келип эмесин кечинде может тамагыңыз барбы деп сурагандар алып иче беришет. Ошондой. Ошондо эми орточо бар да эми сизде? Ооба, бир 15 порциядан өтүп турат да тамак. Лагман жасайм, плов жасайт. Биз ошо плов басабыз. Эртең менен постоянно свежий кылып алып барабыз. Анда жакшы экен да. Ал жактан деле бир күнүгө бир 2-3 миң сомдук соода кылсаңыз, болот. ошонун ичинен эми бир канча бир 500-600 сом жок дегенде пайда калса керек эми. Калат да, конечно, калат да эми. Анан жакшы эми. Баягы акча жок, такыр отуруп калгандан көрөп шүгүр момтуп оокат кылганга жакшы да эми. Ошондо бир күндө канча конок кабыл ала аласыз, эгер көп болсо? Бир күндө момундай кыштын күндөрү биз мынча жат деп деле эмете албайбыз. Алар кыштын күнү жылуу үйдү каалашат, удобствону каалайт, душка эметишет, түшүшөт алар. Кызыл суусуна жуунат, эмесине көк суусун ичишет. Кызыл суу, көк суу дегениңизби ал? Куран кагаздар да, кызыл көк куран кагаз бизерден ошо түшүшөт тиги душка. Душту жакшылап коесуз. Дааратканасы ичинде экен. Дааратканасы ошо буту оорукчандар отурушат кышында. Анан жана кызыл куран кагазы бар, ага жуунат. Көк куран кагазына ичишет. Анан ошо обязательно жууш керек деп ошентет да, результат болсун. А бизерге отуруп ошо тамагын иче беришет, чай пайларын. Тиги жерде болсо термопод постоянно чай кайнап турат. Өзүңүз каякта жатасыз? Отдельный комната мына бuyakta. Ошо бир эле үйдүн ичинде, ошо. Бир эле үйдүн ичинде пока. Мындай бир төркү үйдү коноктошконго жок эметип коесуз да эми? Биз деле мындай даярдык көргөн эмеспиз да. Биз тиги Эрмек устасы айтты да, эми силер момундай алыс жерден келип аткандан кийин сооптап үйлөрүңөргө жаткыра бергиле, алыс жерден келсе деп. Анан ошо биз деле мына эми ойлонуп, эми шарт түзүп, эми эметте башташ керек болуп атат да. Эми түшүнүңүздөр. Эми түшүнүп атат. Ошондо канча болду ушул конок кабыл алабыз? 3-жыл болуп баратат. 3-жыл болуп баратат. Ошодон бери эми тирилик мурдагы менен азыркыны салыштырсаңыз айырма барбы эми?
Айырма бар. Мурда болсо ачык асманда эле соода кылчубуз могу кыштын күнүчү. Биякта чай саткандачы. Үстүбүздө крыша жок эле, ачык асманда тамак мен айтайын сатчубуз. дегеним, сиздин эми үйдө коноктошо баштасаңыз, наркы жакта тамак сата баштасаңыз, анан ошодон мындай кирешеңиз мурункудан айырмаландыбы? Айырмаланып эми шүгүр айтып атпайбы, шүгүр мынакей үйдү улап, мурда кичирээк үй болсо улай баштадык. Эми болсо дагы планда кичине дагы конок үй салсакпы, ага да удобство кылсакпы деп ошентип атабыз да. Туалет эмесин жана дааратканаларын, даарата ала турган жерлеринен бери жакшынакай кылып ошо эметип условия создавать этип шарт түзүп берсекпи деп ойлонуп атабыз да. Эрмек устасы деле айтып атат. Шарт түзүп бергиле деп. Анан ошо шүгүр жакшы, келгендерден жалоп жок. Шейшептер постоянно кетер замат жуулат, кайра ошентип жанагынтип бүктөп таптап коюп коем. Келип ар кимине ошо постельный белье берилет. Көбүнчө каяктардан келишет эми? Ар кайсы жерден. Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча Чет келет. өлкөдөн да келеби? Чет өлкөдөн да келет. Казакстандан келет. Россиядан келет. Керек болсо тиги негр африканецтерден бери келген. Баары келип турушат. Азыр эми байкадым, бул жерде ошол жанагы молдоке бар экен, Эрмек молдо деп коюшат экен. Анан ага ошол Кыргызстандан, анан мына жакынкы өлкөлөрдөн, Казакстандан ошол дем салдырганы адамдар келишет экен. Эми аны турист деп кабыл алалы биз. Турист деп эсептегенибизде күнүнө бул айылга ошол 1000дей, 1,5 адам келип ошол дем салдырып кетет экен. Анан анын айтып атышат, азыр молдоке өзү жок экен, умурага кеткен дейт. Бирок кардарлары келип атыптыр, жанагы ооруган ошол эмелер, дартына давай издегендер. Анан алардын ошол күнүгө 1000-1,5 адам келсе, ошонун бир 300-400дөй адамы ошол айылда жатып кетет экен. Жатып бир 2 күн, 3 күн жатып дем салдырып анан кетишет экен. Эми ошолордун баардыгы ушул жерлерге, айылдарга акчасын төлөйт экен, молдонун акчасын төлөйт экен, тамак ашын төлөйт, анан жаткан жерин төлөйт. Эми төлөгөндөн кийин демек акча айланып атат, акча түшүп атат. Достор, мен ушул Чоң Кемин айылын сиздерге бекерден көргөзгөн жокмун. Анткени Чоң Кемин азыр бүтүндөй ушул бир айыл турист менен өзүн өзү бакса болот экен дегендин үлгүсүн көргөзүп атат. Ушул сыяктуу эле мисалы ошол Чоң Кеминден дагы коозураак жерлер бар. Мисалы өлкөнүн түштүк жагын ала турган болсок, Апшырата деген бар, Каракой деген бар, мынау Алай бар, Чоң Алай бар, Ленинпик бар, андан сырткары мынау Арсланбап деген бар. Кыскасы ушуга окшогондун баардыгы эле турист бакканга инфраструктурасы бар айылдар десек болот. Болгону ал жерде ошол туристке кабакты ачып, тосуп алып, анан душун, туалетин тазараак кылып, жакшы бир жата турган төшөк орунун тазараак кылып, камдап берүүнүн гана жолун биз үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Эгерде ушундай кыла турган болсок, эми баягы баардыгыбыз эле ушул Орусияга барып, ал жакта ушундай оор иштерде тобокелчилик кылып иштеп, ден соолуктан айрылып, бала чакадан айрылып жүргөндөн көрө, ушуга окшоп эс алып келген, конок болуп келген, турист болуп келген адамдарды багып, ошонун оозурун көрсөк, ошонун нанын жесек боло турганын азыр Кыргызстандагы айрым айылдар көргөзүп атат. Ошонун бирөөсү ушул Чоң Кемин боло турган болсо, дагы бирөөсү Кызарт деген айыл, Жумгалдагы. Ошого окшогон айылдар азыр акырындап көбөйүп атат, пайда болуп атат. Болгону биз ушундай айылдарды көбөйтсөк, бардык жерде уюштурулса, турист бакканга үйрөнсөк деген эле сөз. Ушул идеяны сиздерге жайылтайын деп атам. Ушу туризмге бир сиздерге дават кылып аткандагы кербезим десем болот. Анан эми турист багабыз, ошол туризм менен алектенебиз десе эле биздикилер өтө чоң каражатты, өтө чоң чыгымды элестетип коркушат. Чындыгында андай деле эмес. Анын дагы чечүүнүн жолу бар экен. Көрсө, ушул эле ашууга барып көрсөңүздөр болот. Ушул Чоң Кеминдеги ашууга. Ал жерде көп нерсени эң арзан акчага бүтүрүшкөн. Үйлөрүн мисалы абой кылган эмес, тескерисинче саман шыбак кылышкан. Мисалы керебеттерди сатып алышкан эмес. Алар тескерисинче кадимки эле мондой дарактарды кесип алып эле, ошолорду мындай арчып тазалап туруп, ошолорду бир аз эми кол өзүнүн ордунан кол кайсы жерден чыга турган болсо, ошол жерден эле чыккан болсо, демек керебет жасай алат. Ошондой керебеттерди эле жасап, вешилка алгандын ордуна
Ал кадимки эле мындай бир даракты кесип туруп эле ошо дарактын шактарын калтырып койсоңуз, ошону дубалга илип койсоңуз же тургузуп койсоңуз, ал кийим илгич болуп берет экен. Кыскасы ушуга окшогон мындай бир стандарттуу эмес жолдорду, арзан жолдорду бирок ошол эле учурда мындай бир адамдын табитин, экологиялык жагын, адамзаттын баягы эмесинен, табиятынан алыс эмес дизайнду ойлоп таап кылса болот экен. Анын үлгүсүн ушулар көргөзүп атат. Мен аны сиздерге жайылтып атам. Үлгү алыңыздар, көрүңүздөр. Анан эмне кылсам болот экен, кантип иш баштасам болот экен дегендер, изденгендер ошол жерлерге барып өзү дагы көрүп өз көзү менен үлгү алып келсе болот деп ойлойм. Туризм өнүксүн, бар болуңуздар.